Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен өлкө аймагында бир нече долбоорлорду ишке ашырып келет. Долбоорлордун бири айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору. Ысык көл облусу боюнча 17 айылдын 8 айылында толук ишке ашып бүттү. Ак Суу районунун Боз Учук айылында 15 октябрь таза колдор күнү жана 19 ноябрь эл аралык даараткана күнүнө карата Мамыркул Чокиев атындагы орто мектебинде иш-чара өттү. Айта кетсек, Аристин негизинде Дүйнөлүк банктын каржылоосунун астында Боз Учук айылында 34 миллион 379 мың 476 сомдук каражатка айылга таза суу киргизилүүдө. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизинде үй ичине жана сыртка ажаткана куруу үчүн гранттар берилүүдө. Gel çay içelim. Atandı çıkıra gel. Ata çay içeriz. Rast olmadı. Hazır daha kana git çay iç. Gel oturla çay içelim. Бүгүнкү күндө Арис программасы аркылуу бизде бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Боз Учук айыл өкмөтүнүн ушу Боз Учук айылында ишке ашып атат. Азыркы учурда жалпы сметалык баасы 34 миллион 700 сомдук айыл ичинде таза суу киргизилет. Андан сырткары биякта ошо программа менен каралган компоненттерден турат экен. Ал компоненттердин биринчиси ушул айылды санитария, гигиена боюнча иш алып баруу экен. Азыркы учурда ушул мектепте ушу иш-чара башталды. Боз Учук айылындагы Мамыркул Чокиев атындагы орто мектепте өткөн даараткана күнүнө арналган иш-чарада окуучулар тазалык гигиенага арналган дубал газеталарды даярдашкан. Буга кошумча айыл аймак башчысы тарабынан акча каражаты бөлүнүп, өздүк гигиенаны сактоодо өздөрүн мыкты көрсөткөндөргө сыйлыктар берилди. Биздин мектепте ушу суу санитария гигиена боюнча бүткүл дүйнөлүк даараткана күнүнө жана 15 ноябрда өтүп кеткен таза колдор күнүнө карата иш-чара өтүп атат. Суу санитария гигиена бул азыркы учурда адам баласына абдан зарыл болуп турат. Анткени балдарыбызды, ата-энелерди жана мугалимдердин өмүрүн, алардын ден соолугун сактоо максатында ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Арис агенттиги айылдарга таза суу киргизүүдөн тышкары долбоорун алкагында мектептер менен иш алып барып, кол жуучу раковиналарды, мектеп ичине ажаткана салуу ишин колго алып келет. Долбоорун алкагында өздүк гигиенаны сактоодо өспүрүмдөрдү тазалыкка үндөө, алар менен иштешүү да каралган. Бул иш-чара өтө маанилүү. Балдарды ушу тазалыкка үйрөтүп, окутуу менен балдардын ден соолугун жакшы коргосо болот. Мындай иш-чараларды көп өтүш керек. Балдарга кайталап турган жакшы болот да. Билимдери калыптанып, тазалыкка, санитарияны сактаганга жакшы өлгөтсөт деп ойлойм. Ак Суу районунун Челпек айылындагы Магрифа Рахимова атындагы мектепте дагы 2019 жылы гигиена, таза суу, санитария долбоорунун негизинде жаңы заманбап ажаткана жуунуучу жайлары менен кошо салынган. Кыздар үчүн өзүнчө, эркек балдар үчүн өзүнчө курулган эң башкысы мектептин ичинде орун алганы бул ыңгайлуулукту жараткан. Аристин вода, санитария, гигиена проектисинин долбоорунун негизинде кирген, таза суу долбоорунун негизинде кирген. Анан ушул биздин мектепке каралып калганы абдан жакшы болду. Союз учурунда курулган ажатканалардын баардыгы керектен чыгып калган. Мына ошол эски ажаткананын ордун жаңыртышып, бүт баардыгын жаңы салып, кайра реконструкциялап, Арис ушул долбоорду ишке ашырып бергенине биз абдан кубанычтабыз. Сырттан киргенде колду таза жууп кирүү менен ар кандай жугуштуу ооруларды алдын алса болоору талашсыз. Өзгөчө кыш мезгилинин келишинде окуучулар үчүн ажаткананын мектептин ичинде болушу ыңгайлуулук жараталды. Биринчи этажда эркек балдардыкы өзүнчө 4 кабинасы бар. Экинчи этажда кыздардыкы мына 4 кабинасы бар. Андан тышкары гигиеналык бөлмө бар кыздарга өзүнчө. Анан мугалимдерге өзүнчө бөлмө каралган. Бул долбоордун бир жакшы жери абдан кылдаттыкты талап кылат экен. Жакшы сапаты, жогорку сапатта материалдарды колдонушуп, ремонт абдан жакшы жүрүп кетти. Мына ошондон бери биз колдонуп келебиз. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан долбоорлор ишке ашкан айылдарда суу менен камсыз кылуу муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Алардын алып барган иштери өтө жооптуу экенин ишкананын кызматкерлери билдиришти. Сууну пайдалануудагы эсептелинген дүмүрчөктөр дал ушул ишканалар аркылуу абоненттерге келип турат. Толук кандуу иш бүтүп,
суу берилип баштаганына 2019 жылдан бери берилип баштады. Азыркы күндө толук кандуу иштеп, элге толук кандуу суу берилип жатат. Элди таза суу менен камсыз кылат. Ремонтторун жасайбыз. Адис аркылуу иштейбиз. Субсидиялар келет. Жаңы эле канча ай болуп калды, 1-3 ай болуп калды го дейм. Субсидия келген. Азыр Арестин проектisi боюнча 1С программасы менен кирип биз деген эмнени квитанцияны через компьютер аркылуу чыгарып берип, ар бир абонентке доступно берип таратып жатабыз. Ошо сууну абдан жакшы, убагында төлөмдөрү жакшы берип атышат, абоненттер көнүп калышты. Сууга болгон төлөмдөр ошо бизге эң устубайт экен, ошо через компьютер жанагы счет эле квитанция аябай готовый болуп ошону берип атканыбызга абдан жакшы иштер болуп атат да. Челпек айылында дагы үй чарбаларынын санитария гигиена абалын жакшыртуу максатында субсидия каралган. Ички санитардык курулманы курууда $200 каражат берилсе, сырткы желдетилген ажаткана курууда $100 каражат берилүүдө. Алардын бири Мамаш Осмонов Арестин бул долбоорунун негизинде жасалган үйүн көрсөтүп берди. Биз катыш баштаганда биз кандай сразу эле баштайбызбы жумушту? Жок, бизде инженер келет. Инженер келгенден кийин аны көрсөтүп берет. Муну мындай кылсаңдар болот. Каш жерге салып, кандай расстояние болуш керек, үйдөн ан септик каш жерде болуш керек, бүт баарын көрсөтүп, аны баштайсыңдар деди. Бул элге керектүү эле окат экен. Эң биринчи өзүбүзгө деле керек. Биз азыр мына таза суу келди, айылыбызга Кудайга шүгүр. Ан таза суу келгенден кийин ар жагыбызды ойлойт экенбиз, кичине условие болсун деп. Азыр жакшы, мына сануулуу жыл салып, ар жагында ванный комната салып атабыз. Эми жаштарга кичине жеңирээк болот. Карган кишиге эми жаш өткөн сайын ушундай условие болсо аябай жакшы экен. Биздин Арис менен ишке ашкан айылдар бар. Өскөл областы боюнча Таңга айылы, Бозбешик айылы, Ичке Булуң айылы, Дархан айылы, Жетегүз айылы, Челпек айылы, Акбулак айылы. Мына ошол айылдарда ар бир үй чарбага ушундай субсидия бергенге биз даярбыз. Бул үчүн болгону үй чарбасынын ээсинин паспортунун копиясы керек, үйдүн документинин копиясы керек. Анан ошо муниципалдык ишканага арыз жазат. Мен ушу субсидияга катышам деп. Анан айыл өкмөттөн справка алат. Ошол жерде жашаганын тастыктаган. Болду ошону менен берет. Анан үй чарбалар курушат. Ошо кургандан кийин биз баягы талаптар бар. Мунун долбоорундагы септик канчалык тереңдикте болуш керек, ажаткана кандай салыныш керек деген ошо талаптардын баарын тең бизден буклеттерибиз бар, ошолорду таратып бергенбиз. Түп райондагы Жылуу Булак айылыдагы долбоордун негизинде айылга 10.800 чакырым узундуктагы таза суу түтүктөрү киргизилүүдө. Долбоордун суммасы 54.385.514 сомду түзөт. Учурда суу түтүктөрү киргизилип, иш кызуу жүрүүдө. Түп район боюнча Кичерүктү, Күрмөнтү, Жылуу Булак айылдарында таза суу киргизилмекчи. Азыркы күнү общий санаганда, жалпы санаганда 6 долбоор бүттү. Алар 6 айылда, ал айылдардын аты Дархан, Тамга, Челпек, Акбулак, Бозбешик и Ичке Булуң айылдарында бүттү. Курулуш иштери Энчилеш, Ак Суу районунун Жетегүз районунун Жетегүз айылында и Жылбулак айылында болуп жатат. Анан жана дагы баш жакын арада ушу ДСДлары, долбоордук сметалык документациялар дайындалып, тендердик процедуралар өтүп жаткан айылдар бул Барбулак айылы, Тоң районунун, анан Түп районунун Кичөрүктү айылы и Күрмөнтү, Сарбулак айылы Күрмөнтү айылында иштер жүрүп баштайт жаз менен. Элдердин сырткы ажатканаларын, ички ажатканаларын, канализациялык системаларын оңдоп кайрадан жаңыдан куруп алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Андан тышкары мектептерде жана айтып кеткен рукомойник, туалеттер салынат. И ушул долбоордун негизги эле туруктуулугу үчүн азыркы күнү муниципалдык ишканалар түзүлүп, ошолор кайра ушул долбоор биз салып бүткөндөн кийин ошолор иш алып кеткенге ушу муниципалдык ишканалар түзүлүп жатат.
Жылуу Булак айылындагы Өмүр Батыр атындагы орто мектепте дагы айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорун алкаганда 19 ноябрь эл аралык даараткана күнүнө карата сынак өткөрүлдү. Мектеп окуучулары окуган класстарына карата тапшырмаларды алышып, тазалыкка багытталган сценкаларды коюп беришти. Дубал газеталарын жакташып, айыл аймак тарабынан кызыктыруучу сыйлыктарга ээ боло алышты. Жана биз ошо тазалык булагы дегендей баардык нерсени жууп жеди жана өзүбүздүн жана жанакындай жаман ооруларга чалдык калбаш үчүн өздүк гигиенаны сактайлы. Жер аламдын баарысын багып чыккан аккан суу. 6 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу. Бүткүл дүйнөлүк санитария күнүнө карата ушул Жылуу Булак айылына деген таза суу проектиси кирген. Бул чоң аябай чоң проект, ошонун бир бөлүмчөсү мектепке арналганда, мына ошол рамка, ошол проекттин бир подразделениясы бөлүмчөсүнө карата биздин мектепте иш-чара өткөрүлүп атат. Бул жерде мектеп окуучулары даярдаган сценкалар, стен газеталар, дил баяндар жана башка иш-чаралар белгиленген. Мына ушуну бүгүн аткарып атабыз. Буюрса жакшы. Бул контракт 1 жылга түзүлгөн. Буюрса 2023 жылдын август-сентябрь айы менен бул долбоор аякташы керек. Ошондон кийин Жылуу Булак айылы таза суу менен камсыз болот да буюрса. Аристин долбоорун жакшы жактары аябай көп экен. Жөн эле суу чыгарып койбостон, ошо сууну кандай иштетип кетиш, анын ичинде айыл элин ушул санитарияга, гигиенага үйрөтүү боюнча бир топ программалар бар экен. Ошо суу долбоорунун алкагында дагы үйлөргө дагы ошол ажатканалар, септиктер ошо Аристин долбоору аркылуу, колдоосу аркылуу ишке ашкан турат. Анын ичинде мектеп окуучуларына дагы ошо гигиена боюнча, таза колдор боюнча, таза ажаткана боюнча дагы конкурстар уюштурулуп, бүгүн болсо ошол конкурс болуп жатат окуучулар арасында. Ошол конкурстун негизинде окуучуларга дагы ошо колду таза алып жүрүш керек экен, деги эле окуучу адамдар өзлөрүн таза алып жүрүш керек экен, мындай сиңире алабыз деп ойлойбуз да. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги мындайча айтканда Арис дагы алдыда бир топ долбоорлорду иш жүзүнө ашырмакчы.